Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи табигый техникалык бөлүмү эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо адистиги предмет маалыматтык коопсуздук лабораториялык сабагыбыздын темасы пароль. Бүгүнкү сабагыбызда текстик документ Word'то кантип пароль коюуну силер менен биргеликте үйрөнөбүз. Ал үчүн биринчи биз меню файлга киребиз. Бул жерден биз сведения дегенди тандайбыз. Азыркы учурда мына биринчи болгон үчүн өзү автоматтык түрдө ачылып көрүнүп турат. Бул жерден балдар мына жерде защита документа деп турат. Мына ушуну басканыбызда зашифровать с использованием пароля дегенди көрдүңөр. Мына ушуну басабыз, бизде шифрование документа деген диалогтук терезе ачылат. Бул жерде биз өзүбүз каалагандай парольду киргизип алабыз. Жана бизге азыркы киргизген парольду тастыктоону сурап атат. Дагы ошол эле парольду киргизебиз, дагы эле окей кнопкасын басабыз. Мына көрүп турасыңар, түсү сары түскө, ток сары түскө өзгөрдү. Демек бул дегени биздин бул документте пароль уже жайгашты деген, пароль коюлду деген. Ана биз бул документти жабабыз. Кайра азыр ачып көрөлү. Бул жерде мынакей өзүбүз тандап документибизди ачсак, документибиз ачылбай жатат кичине. Мынакей бизден пароль сурады. Мен жанакы киргизген парольду жазамын. Окей. Мынакей документ ачылды. Эгерде мен парольду туура эмес киргизсем, бул документ ачылбай калат. Биз кантип койгон парольду алып таштай алабыз. Ал үчүн кайра эле файл менюсуна киребиз. Защита документа тандайбыз дагы. Зашифровать с использованием пароля деп турат. Койгон паролубузду алып салабыз дагы. Окей кнопкасын басабыз. Мынакей түсү кайра эле мурдагыдай түскө боелуп калды, ток сары эмес. Парольду алып салдык, эми өчүрүп жандырганда бизде парольсуз эле ачылып кала берет. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аягына чыкты балдар. Саламатта калгыла.